Искендер Осмонов. Акыркы учурда Камчыбек Ташиевке карата кара пиар күч алды. Себеби ит күлүгүн түлкү сүйбөйт дегендей, кыргыз элине чыныгы патриот күйгөн адамды башка эски саясатчылар сындап жатышат, каралап жатышат. Бирок Ташиев көкжал экенин ушунча убакыттан бери көрсөтүп келе жатат. Ал бийликте иштебеген учурда да Кыргызстандын кайсыл аймагында ызычуу чек ара маселеси тууралуу жеринде барып, иштер менен таанышып, чиновник катары эмес, жаран катары барып жардамын берип, бир топ маселелерди чечип келген. Ташиевди эл билет, карт саясатчылар анын ишин көрө албай жамандаганга өтүштү. Азыркы бийликтин иштегенине убакыт бербей, аларды сындап, талап кылып жатышат. Эл Ташиевке, Садыр Жапаровго ишенген үчүн бийлик алып келишти. Эл толкуса селекенин эстеринен чыгарбасын азыркы сындагандар. Иштегенге мүмкүнчүлүк бергиле деп жазат ал. Нургазы Анаркулов. Жапаров резиденцияда унаа тамак ашты өзүнө өзү камсыздап жатат. Буга чейин социалдык тармактарда Садыр Жапаровдун мамлекеттик резиденцияда түшкөн сүрөтү жарыяланып, көпчүлүк колдонуучулар нааразычылык пикирлерин жазышкан. Ал эми президенттин маалымат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов 24 KG агенттигине берген маегинде Садыр Жапаров мамлекеттик резиденцияда жашоого толук негиз бар экенин билдирди. Анын айтымында Жапаров өкмөт башчысынын ыйгарым укуктарын убактылуу гана токтото турду жана ал дагы деле премьер-министр бойдон калууда. Ошондуктан ал мамлекеттик резиденцияда жашоого толук негиз бар, бирок ал жерде убактылуу гана жашоого укуктуу экендигин белгилей кетем. Ал тамак аш, кызматтык унаа, байланыш жана керектүү нерселердин бардыгын өзүнө өзү камсыздайт, деди Анаркулов. Атамекендин офисине 20 чакты бала келип, Текебаевдин кечирим суроосун талап кылды. 21 ноябрда Атамекен партиясынын штабына 20га жакын спорттук түзүлүштөгү балдар келип, Өмүрбек Текебаевдин келүүсүн талап кылып турушту. Бул тууралуу Атамекен партиясынын штабынан билдиришти. Маалыматка ылайык, алар Атамекен саясий партиясынын штабына өздөрүн тааныштыруудан баш тарткан балдар келип, Өмүрбек Текебаевдин силер эч ким эмессиңер деп айткан үчүн кечирим сурасын деген талап коюшту. Эгер кечинде кечирим сурабаса, эртең көп болуп келишерин айтышты. Алар штабтын алдында 10 мүнөткө жакын кыйкырып туруп тарап кетишти. Өмүрбек Текебаев 17 ноябрда коомдук талкууга чыккан Конституциянын жаңы долбоору боюнча талкууда президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуевке Конституцияны өзгөрткүдө силер эч ким эмессиңер деп айткан. Жарандардын 86,4% Жапаровдун уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү демилгесин колдойт. Коррупцияга каршы ишкерлер кеңеши, коомдук бирикмеси жана Таза Кыргызстан үчүн жаштардын платформасы өз демилгелери менен телефондон социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Изилдөөнүн максаты кыргызстандыктардын бийликтен уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү үчүн жасалып жаткан чараларын аныктоо болгон. Сурамжылоо көрсөткөндөй, өлкөнүн ар бир жараны 9,9% УКТ тарабынан криминалдык кодулоолорго дуушар болгон. Ошол эле учурда аялдарга 7,4%га караганда эркектер 12,6% мындай кырдаалга көп тошугушкан. Жарандардын 86,4% президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү демилгесин колдойт. Ал эми кыргызстандыктардын 96,3% мыйзамсыз алынган каражаттарды өлкөнүн бюджетине кайтарууну максаттуу деп эсептейт. Изилдөө 2020 жылдын 8 ноябрынан 14 ноябрына чейин өлкөнүн ар бир областында жана Бишкек менен Ош шаарларында жүргүзүлгөн. Жалпы респонденттердин саны 6558 кишини түздү. Эске салсак, Конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга 17 ноябрда коюлган. Жарыялангандан кийин коомчулукта нааразычылыктар пайда болду. Жаңы долбоорго ылайык президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейип, ал аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алынат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Садык Шер-Нияз. Садыр мырзанын командасы эч нерсеге алы келбей калды. Кокусунан түшкөн бакыттан баштары айланып калды. Садыр мырзанын командасынын эч нерсеге алы келбей калды деп ойлойм. Кокусунан түшкөн бакыттан баштары айланып калдыбы деген ой келет. Эмне кылаарын билбей акырында чүргө салган Конституцияны алып чыкканы бул чынында коомго уят эле иш болду. Ага кошулуп алган Балыгооз, Чимкирик депутаттардын колу менен бул таптакыр эле шерменде болду десем жаңылбайм деп билдирди 20 ноябрда президенттикке талапкер Садык Шер-Нияз жарандар бийликти узурпациялоого каршы форумунун жыйынында. Бизди эл аралык коомчулук тааныбай калды деген көйгөй бар. Бир кылдын учунда турабыз. Жакынкы чет өлкөлөр колдоп жатат, бирок биз ушундай жол менен кетсек, анда биз бүткүл дүйнөгө уят болобуз. Ошондо кошуна өлкөлөр да бизден баш тартышат, деди ал.
Өзүңөрдүн конституцияңарда силер же президенттик же парламентаризм экенин билбей башыңар айланып калды. Бир башына курултайды басасыңар, бир жагынан президенттикти сүйрөп баратасыңар. Өзүңөр билбеген конституцияны элге таңуулабагыла деп кошумчалады ал. Садыр Жапаров супер президент болгусу келип жатабы? 20 ноябрдагы Конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча жарандык коомдун жыйынында парламенттин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков жогорку кеңеште таркап кетүүгө чакырды. Азыр Садыр Жапаров супер президент болгусу келип жатат. Жаңы баш мыйзамда парламент болот, бирок чечим кабыл албайт деп жазылып турат. Андай болсо парламенттин эмне кереги бар? Биз азыр жардын кырында турабыз. Европа биримдиге акча берүүдөн баш тартты. Азыр депутаттар келерки жылдын бюджетин бекитип өзүн өзү таратышы керек. Бул эң жеңил жол. Өлкө үчүн өзүн өзү таратууга барыш керек, деди Исабеков. Чоро Канатбек: таң калам. Сүйлөй албаса, эки сөздүн башын бириктире албайт. Сабатсыз, базардан келип алыптыр. Кагаз кармакта жакшыраак окуй албайт. Бүгүн бирди айтса, эртеси башканы айтат. Ушундайлардан уялып бүттүм деп, бүт баарыбыз шылдыңдап басып жатып калабыз. А тилинен чаң чыгып, ар бир сүйлөгөн сөзү орунду. Эки тилде так таза сүйлөгөн эл аралык жолугушууларда өзүн мыкты көргөзө алган оратор, билимдүү мыкты уулдарыбызды болсо, көп сүйлөйт, сөзү эле бар деп сындайбыз. Өзүбүзгө эмне жагат? Же бизге уурдаган элдин акчасына улак берип, топ тептирип 1000 сомдон таркатып туруп, бир кафеге чайга чакыргандар болсо эле болдубу? Бул суроого элине жараша башчысы деген гана макал кыска нуска жооп берет. Адам акылында эмне болсо ошону сүйлөйт жана аны да жеткиликтүү укулуктуу кылып сүйлөштүн өзү да чоң чеберчилик. Ал эми сөз эле бар дегендерге жооп. Ушул убакка чейин дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын баары оратор, лидерлер болушкан. Мисалга алсак, Авраам Линкольн, Уинстон Черчилль, Ленин, Фидель Кастро. Учурдагы дагы бир оратор, лидерлердин бири түрктөрдүн президенти Реджеп Тайип Эрдоган. Булар эң мыкты экономист, ученый, химик, физик же миллиардер болгон үчүн эмес, акылынын тунуктугу, ораторлук, лидерлик сапатка ээ болгон үчүн тарыхта калды. Ушундай сапатты бүт баары эңсейт, бирок ал жараткандын колунда. Кимге берсе, ал адам бактылуу адам деп ойлойм, деп жазат Канчоро Канатбек. Бар экенсиң го, Шер. Мен Садык Шерниязды алыстан угуп, Раматылык Болот Шердин иниси катары кабылдачумун. Анткени Болот Шер чындыктын, намыскөйлүктүн, патриоттуулуктун үлгүсүн көрсөткөн чыгаан саясатчы эле. Ачыгын айтканда, Садык Шер агасынын авторитети менен министр, депутат болуп жүргөндөй сезилчү. Бирок мен сезгендей, мен ойлогондой эмес экен. Мен 2018-жылы чакан иш-чарада Садык Шер менен таанышып, анын ишмердүүлүгү тууралуу досторунан угуп калдым. Айтыш фондунун ишмердүүлүгү менен тааныштым. Эң кызыгы, улуу муундагы жаш төкмө акындарды аралаштырып, жума сайын Айтыш фондунун имаратында төкмөлөрдүн айтышын уюштуруп турат экен. Мындайча айтканда, жанагы Роналду менен Мессилердей кылып машыктырат экен. Мен элге рекламалабай, жарыялабай эле ушундай эмгек кылып жатканына таң бердим. Экинчисин, мен Манас кинотеатрына бардым. Эсимде 2005-жылдары бул имарат жарактан чыгып калган. Суук, кино делек айда бир жолу көрсөтүлүүчү. Таанышым алып барганда мен ойлодум, аны мамлекет чоң акча бөлүп жасаткан го деп. Жок, көрсө Садык Шер өзү чуркап жүрүп жасатып, жаңы стилдеги жаркыраган кинотеатрды жаратып коюптур. Дуалын эле калтырып, калганын баарын жаңылаган экен. Манас кинотеатрын анан башкаларын үйрөнүп, майда залдарды ачышкан экен. Мен ошол 2018-жылы Бишкекке барганымда Голливудка салыштырмалуу кыргыз киносуна киши көп кирет экен. Мен Садык Шердин кимдерге кандай жардам берип жатканын, аны рекламалабай эле простой киши болуп жүргөнүн ошол бир жуманын ичинде көрдүм. Ошондон кийин Садык Шердин ар бир маектерин, билдирүүлөрүн калтырбай көрүп угуп турам. Ар бир процессте окуяда намыс, эл, чындык үчүн жан үрөп, баатырлык менен катышып жүрөт. Шер экенсиң го. Эми мына кыргызды 30 жыл кураткан. Президенттик башкаруу орнотобуз деп Садыр Жапаров баш болуп чамынып эле жатып калышты. Бакиевди анга түрткөндөр Садырды уруп ойнобой, баягы балит иштерин баштады. Мен ноябрдын башында эми буларга ким туруштук берет, ким кояй деп каршы чыгалат деп күтүп калдым. Эң биринчилерден болуп баягы мен урматтаган Садык Шер чыкты. Болгондо дагы мен күткөндөй элдин бийлиги элге деген уран менен чыкты. Бар бол, Шер, сени колдоп турабыз. Эркинбек Калдарбеков, Ысык Көл областы. Азият Жекшиев, журналист. Садырдын нак жүзү аз күндө эле билинди, эми көпкө барбайт.
Садыр Жапаров өзүн хан жарыялай турган конституциясын алып келгени жатат. Эсиңерге салбасам да белгилүү. Бул кадамга барган президенттердин баары тең өзү шайлаган эл тарабынан кубаланып келген. Болгондо дагы баш мыйзамды жалпы кыргыз эли жек көргөн парламент аркылуу ишке ашырганды көздөдү. Же кеңешчилердин акылы кем же өзүнүкү. Садырдын нак жүзү аз күндө эле билинди. Эми көпкө барбайт. 2 айга жетпеген убакытта тагдыры чечилчүдөй болуп калды деп жазат Азият Жекше.